Кылымдын трагедиясы аталган Түркия мамлекетиндеги катуу жер титирөө жалпы дүйнө коомчулугунун жүрөк күчүн алды. Жабыркагандарга кол сунуп, куткаруу издөө иштерине кол кабыш кылуу үчүн 150дөн ашык мамлекеттерден куткаруучулар барышты. Кырсык катталган аймакта түрк элинин кайгысын тең бөлүшүп, аларга жардам бергенге биздин кыргыз элинин куткаруучулары да барган. Кыргызстандык куткаруучулар издөө куткаруу иштерин Кахраман-Мараш шаарындагы 12 Шубат районунун бизге бөлүнгөн объектисинде иш алып барууда. Дастан Турдумамбетов 15 жылдан бери өрт өчүрүүчү, куткаруучу болуп иштеп келет. Бир катар кооптуу делген жерлерде болуп, өмүр менен өлүмдүн ортосунда калгандар менен иш алып барган. Бирок куткаруучуга Туркияда болгон чоң кырсык жүрөгүнө башкача таасир калтырды. Бир аз чоңураак болсо деле, ушу кичирээк бөбөгүн басып, ошол жерде забалда калып калган учурлар да кездешти. Ошол бир бала келип, ушу жерде энем менен атам калып калган, чыгарышып жардам бериңиздерчи деп аябай суранган. Анан ошол издеп атып, энесинин халаты чыккан. Халаты анан жолугу чыгып калыптыр. Карасак. Анан чакырабыз, чакырып неметсек эле анан жолугун тартып алып ошондой ыйлады. Аябай ыйлап, баарыбыздын ошол жерден айтканда баарыбызды ыйлатты да. Зилзала болуп өткөн Туркиянын Хатай областынын аймагында кыргыз куткаруучулары 13 күн дегенде урандылар алдынан аман 3 кишини алып чыгышкан. Андагы кубанычты сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес. Ушундай чыкты дегенде эле биз жана палатка лагерлерибизди да көрдүңөр. Ошондой чыгарган жерде биз кадимкидей эле ордубуздан так секирип эле кубануу сезим, стимул, дагы жардам бергим келет. Ушундай мына 13-күнү чыгып атат. Значит, дагы чыгат окшойт деп. Дагы интернет маалыматтардан уксак, мурунку башка жерлердеги зилзалалардан кесепетинен бир киши 47 күндө чыккан деген бар, бирөөсү дагы 2 айда чыккан деген учурлар кездешиптир. Анан болбой эле үмүткөн да. Жалпысынан издөө иштери учурунда кыргызстандык куткаруучулар тарабынан 8 адам куткарылган. Ошондой эле 198 жансыз дене табылган. Куткаруучулардын айтымында кырсык бирден бир тургузулган үйлөрдүн сапатынан да көз каранды болгон. Алардыкына салыштырмалуу биздики аябай эле качественный да. Бир топ эле аябай эле качественный. Үчүнчү точка боюнча экинчи Президенттин тапшырмасы менен түрк элине көмөк көрсөтүү үчүн кыргызстандык куткаруучулар катуу жер титирөө катталган Туркияга жөнөтүлгөн. Ал жерде жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн кошумча 100 куткаруучу, 6 медицина кызматкери, 25 чатыр, 1 талаа госпиталь, 120 боз үй даярдалган. Машалла, мына бурса Кыргызстан акырын карма, шашма. Биз байлык дүйнөсүнөн баш тарттык. Биз жашообузду акча табуу үчүн коротпойбуз деп Туркияда болгон жер титирөөдөн жабыркаган кыздын билдирүүсү тарады. Бул окуя ар бирибиз үчүн чоң сабак болду. Өмүр, көңүл баарынан кымбат экенин унутпайлы. Айсулуу Асанбекова, Данияр Рамантур уулу, Замана студиясы.